At the moment, success Ийгилик бул something that күн сайын жашооңдо калтырган you do изиңден жаралган нерсе. Какая дисциплина кажется самой сложной в процессе? А чем это обусловлено? Even despite of the career, Административдик кызматта карьера куруп жатсам да 23 жылдан бери сабак берип келем. I work as a teacher. Такой переходный, можно сказать, часть периода, да, что не только там патриархальное общество, но сейчас вы знаете, что роль женщины меняется. All semester I enter the class because I do. Ар бир семестрде аудиторияга кирем. Анткени мен бир нерсеге ишенем. Университетти башкарган адам өзү дагы сабак бериши керек. Ал жаштардын деми эмне менен жашап жатканын түшүнүшү зарыл. Алар эмне жөнүндө ойлонушат, эмне аларды тынчсыздандырат. Бул байланышты аудиторияда ишеним болгондо гана сезүүгө болот. Но это тоже результат рекомендаций студентов. То, что мы хотим, чтобы у нас было. If 15 years ago Эгерде 15 жыл мурун Анар университетти өзү үчүн жаңыдан ачып жаткан болсо, бүгүнкү күндө ал университеттин өзүнө айланды десек болот. My mom, she is in her lifelong learning process. Менин апам өмүр бою билим алып келет. Биз бала кезибизден эле бир туугандар менен китептердин жана илимий макалалардын арасында чоңойдук. Мунун баары апамдын аркасында. Because of our mother. Попадая в семью, Анардын үй бүлөсүнө, анын чөйрөсүнө аралашканда, өзүң да академиялык ой жүгүртө баштайсың. Окугуң келет, кайсы бир университетке тапшырууну каалайсың. Жаңы жетишкендиктерге умтуласың. Бул чынында эң сонун нерсе. Анткени Анардын айланасында дайыма ушундай өзгөчө академиялык атмосфера өкүм сүрөт. Anar, she's not just competent person. She's reliable. Анар жөн гана өз ишин мыкты билген адам эмес. Ал ишенимдүү инсан, терең маанисинде ишенимдүү. Ал биздин университеттин ДНК-сын өзүнө сиңирген адам. Person who has MNU DNA. Dear students, so thank you for joining this semester and wish you good luck. I came, frankly speaking, to the university not for a long period. I came just for myself, for the. Чынын айтсам, мен университетке убактылуу гана келем деп ойлогом. Бул жерде бир жыл эле иштейм дегем. Бирок азыркыга чейин эсимде. Бул 2003 жылдын аягы болчу. Ал эми 2004 жылдын башында мен бул команданын бир бөлүгүнө айландым. Менин биринчи кызматым дүйнөлүк тилдер кафедрасынын ассистенти. Академиядагы эң алгачкы кадамым ошол болду. And it was the basic position within academia. So then I had a very interesting career. Андан кийин абдан кызыктуу жол башталды. Мени илим өзүнө тартып кетти. Аспирантурага тапшырдым. Ал кезде азыркыдай PhD системасы жок болчу. Филология боюнча кандидаттык диссертациямды Алматыда жактадым. Изилдөөгө толугу менен баш оту менен кирип кеттим. Анткени темам өзүмө абдан кызыктуу болчу. Of all these things that was happening, because I have chosen the topic of my future research that was interesting to me. And then I was offered to become a teacher, then a senior teacher, then a so-called docent. Then I was invited to be a head of the department. Then I was a dean of the school.
Кийин мага окутуучу болууну сунушташты. Андан соң улук окутуучу, доцент болуп иштедим. Кийин кафедраны жетектөөгө чакырышты. Андан кийин декан болдум. Ал эми жакында эле провост кызматына дайындалдым. Бул жол 23 жылга созулду жана ар бир кадам өзгөчө мааниге ээ болду. Азыр мен өзүнчө процесстерди гана билбестен университеттин ичинен кандай иштей турганын даана түшүнөм. Университет тирүү организм сыяктуу. Бул жерде баарыбыз бири-бирибиз менен тыгыз байланыштабыз. Профессорлордун, кызматкерлердин жана студенттердин ортосунда бардык мамилелер бирдей маанилүү. And students between administration and the others who surrounds, they're quite important. The ability to hear the people, because we have some personal differences between our natures. For example, I'm a lawyer. I have some kind of background in Бул адамдарды уга билүү жөндөмү. Анткени табиятыбыздан баарыбыз ар кандайбыз. Мен юристмин. Көп жылдар бою укук коргоо органдарында жана кылмыш жаза адилеттиги системасында иштегем. Мен эрежелер менен карама каршылыктардын дүйнөсүндө жашоого көнгөм. Анар да ошол эле дүйнөдө жашайт, бирок башка мүмкүнчүлүктөрдү көрөт. Команда, профессорлор же студенттер жана алардын жакындары менен сүйлөшкөндө ал кырдаалды курчутпай, сабырдуу сүйлөшө билет. Менимче бул сейрек кездешкен касиет. Белгилүү университеттин топ менеджери болуп туруп, адамдар чындыгында эмнени каалап жатканын уга билүү жөндөмү. to be the manager of such high level in academia in the famous university, and at the same time save the ability to hear the people, what they really need, what they really want. Мы не можем просто сделать ЕГА в конце семестра и выставить потом практику. То есть практика должна быть часть академпериода. I graduated from technical high school with a strong focus on math and English. Мен математика жана англис тили багытындагы техникалык лицейди бүтүргөм. Илимде чоң карьера кылам деп эч качан ойлогон эмесмин. Баары өз нугунда өнүгүп кетти. Студент кезимде болсо окутуучу болуун эмес, жөн гана тилдерди үйрөнүүнү каалачумун. A student, I have chosen to not to be a teacher, but to learn the languages. As you know, Kokshetau is a small city in the north part of Kazakhstan, and we have a Көкчөтау Казакстандын түндүгүндөгү чакан шаар. Бизде ал жакта чоң поляк диаспорасы жашачу. Ошондуктан менин экинчи тилим поляк тили болуп калды. Бул бир аз таң калыштуу көрүнүшү мүмкүн, бирок дүйнөгө кеңири көз караш менен кароого жардам берди. Ошентсе да биринчи тил англис тили эле. Жана бул эки тил тең карьерамда абдан чоң жардам берди. influence on my identity. He was a journalist and he worked then. Атам менин ким болуп калыптанышыма абдан чоң таасир тийгизген. Ал журналист болгон. Казакстандын парламентиндеги мажлисте редактор болуп иштеген. Атам бир түпкү тамырдан чыккан 11 түрк тилин билчү. Ошондуктан биз бала кезибизден эле дал ушул тил адамга дүйнөнү таанып билүүгө жардам берерин жакшы түшүнүп чоңойдук. Ал адамдардын ортосунда көпүрө курат. Ал эми башка маданиятты билүү жаңы горизонтторду ачат. Ошондуктан келечектеги кесибимди тандаганда атамдын үлгүсү албетте чоң роль ойноду. Can open the horizons for you. And when I was choosing my future profession, I think that influence of father's career also had an impact on me. I was born in the family of 3. Мен 3 балалуу үй бүлөдө чоңойдум. Тилекке каршы мен болгону 15 жашка чыкканда ата-энем дүйнөдөн өтүп кетишти. I think that one of the most priority things that I inherited from my parents
It's to be honest with people. Балким ата-энемден мага өткөн эң негизги сапаттар чынчылдык жана өз кадыр баркыңды билүү болсо керек. Адамдардын бири-бирине ишенбегенин көтөрө албайм. Менимче ишеним ар кандай баарлашуунун негизи. Эгер сага ишенишин кааласаң, биринчи өзүң ишен. Ата-энемден калган дагы бир маанилүү нерсе тартип. Азгырыктар жана мүмкүнчүлүктөр өтө көп болгон дүйнөдө дал ушул тартип максаттарга жетүүгө жана жыйынтыкты көрүүгө жардам берет. Ошондуктан менин пайдубалым ишеним, чынчылдык жана тартип. Reach the goals and results. So I can say about the trust, the honesty, and the discipline. Негизи тартип деген сөздү укканда көптөр бир нерсени мажбурлап жасоо керек деп ойлошот. Бирок анда эч качан андай болгон эмес. Ал эмне кылбасын, андан ырахат алат. Азыр деле спорт менен машыга баштады. Андан да ырахат алат. Мен болсо кантип таңкы саат 5-те туруп бассейнге сүзгөнү барасың деп таң калам. Бирок ага жагат. Ал эмне кылбасын, керек деп жасаганын көргөн эмесмин. Жөн гана каалайт, кызыгат, көздөрү күйүп турат. Очень важно, чтобы люди вокруг задавали правильное направление, да? И если рядом такой друг, как Анара, то ты понимаешь, что и Айланаңдагы адамдар туура багыт көрсөтүшү абдан маанилүү. Эгер жаныңда Анардай дос болсо, сен да умтула баштайсың. Өзүңө окшош максаттарды коесуң. Ал жумушта да, каалаган коомчулукта да, каалаган темада да ар кандай иш-чараны уюштура алат. Маселен, биз Болашак программасы боюнча окууга тапшырууну да анын демилгеси менен уюштурганбыз. Досторубуз, үй бүлөлөрүбүз менен чогуу даярданып, экзамен тапшырганбыз. Анар шыктандыруучу адам, абдан чоң шыктандыруучу. Анда мыкты менеджердин да, лидердин да сапаттары бар. Ошол эле учурда ал өзүнө эле эмес, айланасындагыларга да туура максаттарды кое билет. всегда ставит правильные цели не только для себя, но и для своего окружения. I did my master within Bolashak Scholarship, and I did it at Leicester University. Мен Болашак стипендиясынын алкагында магистратурамды Лестер университетинде аяктап, колдонмо лингвистика жана TESOL боюнча даража алгам. Бизге окутулган сабактар менин илимий кызыгууларыма чоң таасир тийгизди. Мисалы, акыркы макалаларымдын бири батыш маалымат каражаттары биздин өлкөдөгү латын алфавитине өтүү процессин кандай чагылдырып жатканын талdoого арналган. Western media portrait of the process of Latinization within our country. It is important to speak not only about tri-language policy, but also about the development and revitalization process of. Бирок үч тилдүүлүк жөнүндө гана эмес, казак тилинин өнүгүшү жана кайра жанданышы тууралуу да сүйлөшүү маанилүү. Коомдогу процесстерди талдоодо тилдин тирүү организм экенин түшүнүү керек. Сенин кандай сүйлөгөнүң өзүңдү толугу менен мүнөздөйт. Мен студенттериме дайыма адамдын сүйлөгөн сөзүнө, сөз тандоосуна көңүл бурула деп айтам. Ошол аркылуу ал жөнүндө дээрлик баарын түшүнүүгө болот. Because you can identify, you can characterize the person within the words. Another point is, of course, the professional experience, because the professional experience, it is not only the degrees, it is not only the years in the industry, in the field of your activity, it's how you accumulate the new. Дагы бир маанилүү жагдай бул албетте кесиптик тажрыйба. Анткени тажрыйба бул жөн гана дипломдор же кесиптеги жылдар эмес. Бул жаңы билимди, көндүмдөрдү жана ыкмаларды өзүңө сиңире билүү жөндөмү. Анарда бул сапат мурда да болгон, азыр да бар. Билесиздерби, көп жылдык тажрыйбадан кийин жетишкендиктерге таянып эле калгың келет. Бирок Анар андай эмес. Ал дайыма өнүгүүнү каалайт. Азыркыга чейин чет өлкөдө дагы бир PhD даражасын жактоону самайт. Биз тамашалап жетишет, Анар токто деп айтабыз, бирок ал токтобойт. Бул анын мүнөзүндөгү таң калыштуу жана өзгөчө сапат. She still wants to get the PhD degree, another PhD abroad, and we always laughing about that because I'm not stop it, enough, stop it. No, but she doesn't.
and it's a good, unique part of her nature. Ее качество – это Анын эң күчтүү сапаттарынын бири тең салмактуулукту сактай билүү. Айрым аялдар карьерага толугу менен берилип, үй бүлөсүнө көңүл бурбай калышат. Же тескерисинче, үй бүлөгө берилип кетип, карьерасы аксап калат. Ал болсо баарына жакшы боло тургандай уюштура билет. Usually we have like tradition having breakfasts on Saturdays and Sundays. Usually we go somewhere outside. Биздин бир салтыбыз бар. Дем алыш күндөрү чогуу эртең менен тамактанабыз. Кээде кафеге барабыз. Кээде үйдөн тамак жасап, андан кийин кино же сериал көрүп чай ичебиз. Анан албетте эне менен кыздай болуп сырдашабыз. Мен ага бир гана нерсени айткым келет. Баары үчүн рахмат апа. Мен сени абдан жакшы көрөм деп. For my mother, generally I would say thank you, mom. Outside the university world, first of all, Университеттин дуалдарынан тышкары мен биринчи кезекте 3 сонун баланын апасымын. Сүйүктүү жармын, ишенимдүү досмун. good friend. I think that I'm lucky because I have wonderful mother-in-law. I don't have my own parents, but I have mother-in-law with whom I lived 30 years. And she always supported. Мен абдан бактылуумун. Менин керемет кайненем бар. Өз ата-энем жок болсо да, жолдошумдун апасы менен 30 жылдан бери бирге жашап келебиз. Ал мени дайыма колдоп турат. Мен үчүн бул муундардын уландысы жана аялдардын күчү тууралуу окуя. Ал эми баары айтып жүргөн тең салмактуулук биздин жашообуздун табигый бөлүгүнө айланышы керек. Аялдар баарын жасай алышат, карьера куруп, ошол эле учурда үй бүлөдө бактылуу боло алышат. Экөөнү айкалыштыра алганда аял дүйнөсү бир гана тарап менен чектелбестигин түшүнөсүң. Understand that the world of women is much wider than only one part of something. Мен ага дайыма, апа, сен университетте профессорсың, бирок үйдө эмес. Бизди үйрөтө бербеңизчи деп айтам. Бирок ал баары бир өз айтканынан кайтпайт. When I have different kinds of issues with my studies, it was Чынын айтсам, окууда кандайдыр бир кыйынчылык жаралса, мектепте болобу же азыр университетте болобу, дайыма ага кайрылам. Апа, жардам керек. Муну түшүндүрүп бериңизчи же бул макала тууралуу кандай ойдосуз? Бул окумуштууну билесизби деп сурайм. Материал жөнөтсөм, ал дайыма өз ою менен бөлүшөт. I'm just sending her articles and she is sharing her perspective on this topic. I think that the role of female. Менимче академиядагы аялдын ролу көп жагынан эненин ролуна окшош. Студенттерге эң жакшы нерсеңди берип жатканда, коомго пайда алып келүүгө аракет кылганда жана эмгек рыногуна кандайдыр бир өзгөрүү жасагың келгенде, сен да балдарды тарбиялагандай болосуң. Within the labor market. That's why I think that the role of women within academia is something that is naturally being processed with. I think that at the moment the voice of central. Ошондуктан аялдар үчүн илимге жана билим берүү тармагына жол табигый көрүнүш деп ойлойм. Бүгүнкү күндө Азиядагы аялдардын үнү мурдагыдан башкача жаңырып жатат. Алар күчтүүрөөк, билимдүүрөөк жана өзүнө ишенимдүү болуп калышты. Карагылачы, бүгүн жетекчилик кызматтарда, өкмөттө, билим берүү тармагында канчалаган аялдар иштеп жатышат. Ооба, муундан муунга өтүп келген стереотиптер жана түшүнүктөр дагы эле бар. Бирок биз аларды жеңип жатабыз. Борбор Азиядагы аялдар үчүн ийгиликтин ачкычы билим. Эгер дүйнөнүн кандай иштей турганын түшүнсөң, тил билсең, өз жолуңду көрсөң жана күчтүү адиске айлансаң, баардык тоскоолдуктарды жеңе аласың. Биздин ролубуз чындап эле абдан өзгөрдү. If you know your future career and you are quite a strong expert
the expert within your field. It means that you can do this and overcome any borders and obstacles that women may face with. Казак аялдары өзгөчө, күчтүү, билимдүү, мээримдүү. Алар ар кандай боло алышат, бирок ошол эле учурда өз элинин маданиятын терең урматтап келишет. And they can behave differently, and they quite respectful to the culture and to different genders.